Урматтуу жаштар, Ар Субатта келишкенибизде ушул жакта сабак кылмай болдук. Бирок мындай тамак аштардын кажети жок. Бирок тамак аш коюпсаңар, тамак аш маселесиндеги кээ бир шарттарды айтпасак болбойт. Динибиз ушунчалык жеңил да. Динибиз ушунчалык жеңил. Кандай дебейсизби? Ушул тамак ашта бир эки шарт эле бар болду. Кээ бирлер оор көрөт динибизди. Жок, жеңил. Башында бисмилла, аягында алхамдулилла. Ушуну айтып койсоң, бул тамактын аштын эмеси болду да. А ортосунда ойлонуу болуш керек. Башындагы бисмилла алхамдулилла, аягындагы алхамдулилланын пайдасы болбойт качан ортодо ой жүгүртүү болбосо. Бул жөн келип калган жок, дасторконун алыстан келди, миңдеген колдордон айланып келди, бир уруктун жеткирүү үчүн дыйкан канчалык кыйналды. Ошонун бардыгын ойлоп, мен не кылам муну жеп алып? Тоңкой уктаймынбы? Муну жеп алып, мунун күчү менен зина кыламбы? Мунун күчүн алып алып мен урулук кыламбы? Мунун күчү менен мен эмне кылам деген суроону өзүңө кой. Мурда жеп жатпа дейт эле, бизди урушат эле ошентип жаштыгыбыздан. Жеп тоюп алып укташ мүмкүн эмес эле биздин шартыбызда, үйүбүздө. Жеп уктаган адам жакпайт эч кимге. Атам дагы жаштыгымдан кичине эле жата калсам, жок, тото тур. Кыймыл аракет болуш керек. Урматтуу мусулман бер туугандарым, Аллахты зикир кылуу. Аллахты зикир кылуу. Билесизби, бүгүн көйгөй маселелер көп. Проблемалар көп. Адамдын ичиндеги, сыртындагы бүт эсептесеңиз миңдеген миллиондогон проблемалар өтө көп. Бирок билесизби, качан ушул проблемалардан бардыгынан алыстайбыз? Ошол адамдардын кайгыга түшкөнүнөн, көйгөй маселесинен пайдаланып бүгүн мотиваторлор көбөйгөн. Ийгиликке жеткирем, бактка жеткирем, сизди тактылуу кылабыз, бактылуу кылабыз, бардык чокуларга чыгарабыз деген ар кандай түзүмдөгү адамдар пайда болду. Бирок бактын эң жакшы формуласы кайсыл? Эң оңой жолу кайсыл? Алланы зикир кылууда бардык бактылуулук. Кээде билесизби, ушунчалык зикир кылып мен башка дүйнөгө кирип, башка ааламдын бейишине кирип, ал жердеги гүлдөрдөн жыттап, башка ааламда жүргөндөй сезесиң өзүңдү. Ошол ааламга кирүү үчүн дагы бул дүйнөнүн бейишине кириш үчүн зикир кылуу керек. Акыреттеги бейиш, бирок бул дүйнөнүн дагы бейиши бар, ал зикир аркылуу болот. Ошол зикирди кылышыбыз керек биз. Бир адам бирөөгө жардам берет, 10 сом, 15 сом. Садака кылат, ихсан кылат. Аны Аллах жүрөгүн жибитти, ошол нерсени жүрөгүгө салды, ошондуктан ал жардам кылды. Эгерде жүрөгүн жибитпегенде Аллах Таала, ал адам бир тыйын дагы жардам бере албайт эле да. Демек, Аллах мени ушул жолго салгандыгың үчүн шүгүр кыл деп сүйүнгөн абалда биз кайра-кайра Аллах Таалага зикир кылышыбыз керек. Зикирди токтотпош керек, урматтуу мекендешим. Зикирди токтотпошубуз керек. Зикирлердин эң жакшысы, алымдардын бирөөсү айтат, Куран окуп жаткан учурда намазда келип угуп туруу бул эң жакшы зикир. Андан кийинки зикир, көңүлдү, калбан, жүрөктөн болгон зикир. Ар дайым Кудайдан коркуп турасыз да. Зикир дегенде эле бир эле субханаллах, хамдуллах, Аллаху акбар эмес, зикирлердин жүрөк ар дайым жайылып, көңүлүңүз тынчсанат. Качан зикир кылган учуруңузда дегенде, демек эң жакшы зикир Аллах арам кылды деген. Арам кылды. Болду, арам иштерди токтотосуз. Адал деди, ошол адал жолдо жүрөсүз, бул эң жакшы зикир экен. Адал жолунда жүрүү, арам жолдон качуу, бул Аллахтын эң жакшы зикири экен. Ал эми үчүнчүсү тилдеги зикир. Тилде ар дайым басканда, турганда, отурганда, жатканда, самолетто, машинада, ар дайым, ар кайсы учурда зикир менен жүрүү, зикир менен жүрүүгө аракет кылуу. Негизги биз түйшүк маселелерде үйдө сыгылып эркектер көйгөй маселелерди ойлоп сыртка чыгып кетебиз. Бирок бардык көйгөй маселелердин чечилиши каерде турат? Бул зикирде турат. Зикирге көп маани бербейт бүгүн адамдар. Максатыңыз болсун зикир кылууда. Максат негизги маселе. Бирок максатты бирөөлөр ар кандай кылат зикир маселесинде. 100 жолу айтсам мындай ийгиликке жетип калам. 500 жолу айтсам же 40 күн сабыр кечип дуаны окусам мындай ийгиликке жаратып коем деп ар нерсени өзүгө өзү максат кылып алат да. Жок, сиздики бир нерсеге жетүү болбосун. Зикир ар дайым үзгүлтүксүз болсун, бирок бир нерсени алып дароо токтоп калуу болбосун. Келет турган жигитке зикир кылгын десе, койчу дейт да. Бирок ишенбейт. Ишенбегендиги үчүн Аллах Таалага бербейт. Иман алсыз эди анын. Ишенип кылса берет эле. Ушул жерден билип алсак болот ким момун эмес экендигин.
Зикирди токтотпошубуз керек. Зикир жан дүйнөнүн тынчтыгы, көңүлдүн тынчтыгы. Үйдө шашып чыгып кетесиз көчөгө, ошо чыгып кеткен учуруңуздан кийин дагы үй бүлөңүз калып артыңыздан, аялыңыз, кызыңыз дагы өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетип, аялыңыз өткөн кеткенди гыйбат кылып ар ким менен сүйлөшүп, бала чакаңыз хулигандык кылып, ар нерсе кылып жүргөндөн көрө зикир кылуу болсо үйүңүздө, көчөдөгү иштериңиз дагы тез бүтөт, бат бүтөт, оңунан кетет. Чындыгында ушундай. Саартан кечке бир чуркап, бир документ иши, бир паспорт иши же бир кызыл китеп, үйүңүздүн документ иши бүтүп калса канчалык сүйүнөсүз. Аллах Таала бардык көп маселени ошо зикирге коюп койду. Зикирде бүтүрүп берем деп атат. Зикир кыл, тез бүтөт. Балким бүгүн эмес, балким эртең эмес, бирок бүтөт. Зикир менен. Тирик адамдар ким? Өлүк адамдар ким? Зикир менен жүргөндөр тирик адамдар. Зикир кылбагандар өлүктөр дейт. Ал эми өлүк үйлөр кайсыл десеңиз, зикир кылынбаган үй бүлөлөр. Зикир жок үйдө ал жерде эмне бар? Ал жерде музыка, клиптер, акшнын бузук фильмдери, уятсыз фильмдери, болбогон жалган жашыктар, каяктагы бир маалыматтар өзү дагы ишенбеген, Американын жети атасы түшүнбөгөн музыкалары, ошондойлор болот, ошонун дискеттери чыгат. Футбол, игра, ошондой бирдекелер да. Кайсы бир үйдө зикир болбосо, ошондой нерселер бар ал үйдү байкасаңыз, мындай өзүңүз дагы. Өзүңүз дагы билесиз, соседтериңиз эле мындай карасаңыз. Зикир болбогон үйдө телевизор тынбайт, уятсыз клиптер, музыкалар жаңырып турат. Анан үйдөгү адамдардын да бири-бириге характери жаман, тынчтыгы жок, бири-бириге корс, урушуп кетет агайыны бир жерде отуруп. Неге? Ал жерде тынчтык жок. Тынчтык каяктан келет? Зикирден келет. А зикир кылган адам кантип тынчтык табат? Ошондуктан зикирге маани беришибиз керек. Зикир менен жүрөгүбүз, көңүлүбүз, көөдөнүбүз бардыгы тынчтанат. Кээде ишенесизби? Ушунчалык зикир менен өзүңүздүн огороддоруңузда, тоолоруңузга чыгып алып, бактараттарыңызга чыгып алып, эс алганча ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп, Аллах Тааланын чыны кудуреттүү зат экендигин эстеп зикир кылуу чын жүрөктөн, ыклас менен. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу, пайгамбарыбыздын атын эскерүү. Пайгамбарыбыздын Таифке барды, кубалады, таштары менен буттарын, тизелерин канатты, ошол кыйынчылыктарын элестетип, канча деген жерден куулбады, канча деген азаптарды бербеди пайгамбарыбызга. Ошол нерселерди элестеткенче, жөн эле тилде жатыр, тилме айландырыш эмес максат. О элестеткенче ошол окуялардын ичине кирип зикир кылуу бул өзгөчө абал да. Истигфар айтуу, кылган өзүңүздүн өтмүштөгү күнөөлөрүңүздү, Аллахым билип кылдым, бул жерде билбей кылдым, бул жерде адаштым, бул жерде алдандым деп өзүңүздүн виноват экениңизди, өзүңүздүн күнөөкөр экениңизди мойнуңузга алып, ошол жерде чындап, чын ыклас менен истигфар айтуу, бул албетте тобунун кабыл болушуна себепчи болот. Болгону чын ыклас менен айтканга аракет кылышыбыз керек. Зикирди токтотпойлу урматтуу мекендешим. Себеби зикир менен өнүгөбүз, өсөбүз. Зикирсиз болбойт.